Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yanfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Урматтуу окуучулар, биз Мухтасарул Кудри аттуу китептен сабагыбызды улантуудабыз. Өткөн темада Рамазан айында орозо тутуунун акыркы 10 күндүгүндө этикаф тууралуу айтып бүттүк, туурабы? Бүгүнкү сабагыбыз Кудайым буйрса ажылык жөнүндө болмокчу. Бул китептин жазуучусу ажылыктын шарттарын, ажылыктын фарздарын, важиптерин, сүннөттөрүн, эмнеден ажыкке тыйылыш керек, сактаныш керек, жана ажылыктын амалын кантип аткарыш керек, мына ушуну баяндайт. Түшүнүктүбү? Бисмиллахиррахманиррахим. Китабул хаджи. Бул китеп дейт ажылык тууралуу. Ажылык тууралуу баянда берет. Ажылыктын баянгы башка китептер сыяктуу эле өзүнүн лексикалык жана эмнеси бар, терминологиялык мааниси бар. Лексикалык жана терминологиялык мааниси бар. Хадж деген сөздүн лексикалык мааниси улуу нерсени максат кылуу. Таяммум дагы мааниси эмне эле? Максат кылуу эле, Хадж дагы ошондой. Бирок муну менен таяммум ортосундагы айырма бул улуу нерсени максат кылууду айтат. Хажылык. Мисалга айтса фланун хаджа десе, паланчы хадж кылды десе, анын мааниси улуу нерсени эмне кылды? Максат кылды болду дейт. Ниет кылды болот. Түшүнүктүбү? Ал эми терминологиялык мааниси таксыр. Атайын орунду шарият белгилеген убакытта атайын амал менен зиярат кылуу дейт. Карасаңыз терминология эмне дейт? Эң биринчи атайын орун, ал Мекке. Барып эле Сулайман тоого барсаң ажылык болуп калбайт. Же бир оолиянын мүрзөсүнө барсаң зияратка ал жакшы нерсе, бирок ал не эсептелбейт экен? Хадж болбойт. Же Мадинага, Масжиди Набавига барсаң ал не эмес? Ал хадж деп аталбайт. Ал улуу, ал улуу нерсе, сооп, укмуш сооптур бар ал жерде. Бирок ал хажылык деп аталбайт. Экинчиси, шарият белгилеген убакытта. Түшүнүңөрбү? Шарият белгилеген өзүнүн неси бар? Убакыты бар. Анын убакыты кайсыл айдан башталат? Шаввал, Зулкада, Зулхиджа 10 күн. Зулхиджанын 10 күнү. Негизги аткара турган күндөр кайсыл күнү болот? Бул Зулхиджа айынын жанагы фарздарын аткарам десеңиз 9-10 числолары болот да. Жанагы Арафа тоогуна баруу, анан башкасы. Кыскасы жалпы айлары кайсыл экен? Шаввал, Зулкада, Зулхиджа. Бирок основной процесс кайсыл айында болот? Иш Зулхиджа айында болот. Анан атайын амал менен зиярат кылуу. Өзүнүн барасыз, мисалга Арафа тоогуна чыгасыз, айланасыз, талбия айтасыз дейли. Бардыгын айта турган болсоң, талбия айтып туруп, ниет кылып, ихрам алып, кыскасы таш атып, ушундай эрежелери, өзүнүн ритуалдары бар да. Ошондой менен зиярат кылып келүүдө эмне деп коет экендер таксырым? Хадж деп коет. Мен жанагы айткан мисалымда бул жалпы айтып атам мен. Мунун ичинде важиптерин да айттым сиздерге, азыр фарзын да айттым, рүкүнүн да айтып салдым да, мисал бергенде. Негизинен атайын бир кыймыл аракеттер менен эмне кылуу экен? Жанагы барган жерибизди зиярат кылууду эмне деп коет? Хадж деп коет. Түшүнүктүүбү таксырым? Эми китепке кайтары. Ал-хаджу ваджибун алал ахрарил муслимин ал-балигин ал-уқала ал-асиха إذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن وما لا بد منه وعن نفقة إياله إلى حين عوده. Adattagындай биринчи сөзмө-сөз которуп алалы. Ажылык азат, мусулман, балагатка жеткен, акылдуу, ден соолугу чын адамга гана милдет болот. Эгерде акча жана улоого алы жетсе, акчасы жана улоо болсо. Башкача айтканда, ошол азыр биздин доорда улоо эмес, эмне? Самолеттун бир сидениясыны отургучуну зайнет кыла алсаң, ошол жетет деген сөз. Бул нерсе эмне болсун? Өзүнүн жашай турган акчасы, өзүнүн жашай турган жеринен, өзүнө зарыл болгон нерселерден жана кайра кайтып келгенге чейин үй бүлөсүнүн муктаждыктарынан эмне болсун? Тамак ашынан ашыкча болсун жанагы акчасы. Түшүнүктүбү? Кыскасы китептин жазуучусу бул сүйлөмдө ажылыктын шарттарын баяндаганда,
Acılıktın emnelerini bayandaptır? Şartların. Acılıktın şartları şeyhler 4 türge bölünüdü. Acılıktın şartları kança türge bölünüdü eken? 4 türge. Birinci mildet bolu şartları. Acılık mildet boluş için kanday şart табылыш керек. Ошол эсиңерге алып, kitepte barını, kitepte жоғunu жазышыңар керек. Mildet bolu şartları. Alar жетеу. Mildet bolu şartları kança eкен? Жетеу. Ушул 7 нерсе табылса, sizin жалпысынан sizin мойнуңузга эмне болот? Acılık кылуу mildet болот. Биринчиси азат болуу керек. Эркин деген сөз да. Андыктан мукатапка, мудаббарга, мубаазга, маазунга millet эмес. Эгер канчалык Меккенин тургундары болсо дагы буларга millet эмес. Mukatap kim ele? Kocayını menen? Mudabbar. Men ölgönden keyin sen azatsın degen kul. Mubaaz degeni kelечекте azat kılуу, kuldu azat kılуу degen temasına ötöbüz da. Oşol jerde okuysunlar. Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin göz karaşı boyunca eğer bir adam özünün kulunu sen jarımın azat dese jarımı azat bolot, jarımı kul boydan kala beret da. Düşünüyorsunuz muna aytkanda kuldun baası 100 so'm bolsa 50 so'mu keçirildi, 50 so'munu işlep gelip töletти анан кутулуп чыгып кетет. Ошону мубааз деп коет. Түшүндүңүздөрбү? Анан маазун дегени таксырларым. Соода сатык кылууга уруксат берилген кулду айтат. Кыскасы бул түр кулдарга эмне эмес экен ажылык? Милдет эмес. Эгер канчалык Меккенин тургундары болсо дагы. Çünkü ошондуктан эгерде азат болуусунан мурун, жакшы эске кылак. Кожоюну менен чогулуу ажылык кылган болсо, парздын ордуна не болбойт экен? Өтпөйт. Себеби шарт не болбоду? Табылбады. Андыктан эгерде азат кылынса, кайра ажылык кылуу бул кишинин мойнуна милдет болот. Ал эми эгерде жолдо ажылыкка кетип атат кожоюну менен. İhram kiyүүдөн murun azat kılınıp anan ihram kiygen bolso farz acılıktan ötet. Жолдо чогуу кожоюну менен барды. Ihram кийиш керек жана ак кийимдерди кийип ниет кылыш керек ажылыкка. Ошондон мурун кожоюнун жүрөгүнө Кудай Таала бир жакшы иш кылууну салды да анан эмне кылды? Кулуну азат кылды. Анан кул азат бойдон балды да ihram кийди. Эмненин ордуга өтөт экен? Farz acılıктын ордуга өтөт. Çünkü ikinci şartı emne dedik? Musulman boluş gerek. Buna kitapta turat. Musulmanı alal ahraril muslimin. Musulman boluş gerek. Andıktan eğer de gayri din eken kezde bay bolsa, andan keyin kedey bolgondan keyin İslam'da kabul kılsa millet bolboydu. Bu kişi gayri din eli. Gayri din eken kezde okumuş bay eli. Anan oşolle doğruda emne olup kaldı? Kedey olup kaldı. Koludan baylığı ne oldu? Ketdi. Anan kedey bolgondan keyin İslam'da kabul kıldı. Moynuga emne bolboydu ajılık kılуу? Mildet bolboydu. Emne üçün? Sebebi bu İslam'da kabul kılgan kezde emnesi yok? Baylığı yok bolçu. Al эми эгерде караңыз. Жакшы эске алгыла. Ал эми эгерде мусулман кезинде бай болуп, ажылыкты аткарбай кедей болгон болсо, ажылыкты аткаруу мойнуна карыз бойдон калат. Мисалга Сейх Ажи Мурат бай эле, 100% мүмкүнчүлүгү бар эле ажылык кылууга, бирок кылбады. Кудай Таала тагдырга жазган экен, байлыгын не кылып койду кайра? Алып койду. Мунун мойнуга ажылык парз бойдон калып кетти. Эми өмүрүнүн акырына чейин аткарыш керек бул киши. Çünkü анан эгерде ажылык аткаргандан кийин муртат болсо, bir адам ажылыкты кылып келди. Анан динден не болду? Чыгып кетти. Кайра динге кирсе, кайра ажылык кылуу милдет болуп калат. Себеби мурунку кылган ажылыгыны капыр болуу не кылды? Согуп бит немесини жоюп салды таксыр. Муну акыйдада дагы өткөнбүз. Эсиңердеби? Үчүнчү шарты. Акылдуу жана не болсун дедик? Балагатка жеткен болуш керек. Акылдуу ал-балигин ал-уқала. Балагатка жеткен жана эмне болсун? Акылдуу болсун. Андыктан жаш бала жана жиндиге эмне болбойт таксыларым? Милдет эмес. Жаш бала бай болсо да милдет эмес. Азыркы кээ бир байлардын балдары бар, билесиңерби? Атасы атайын анын шот ачканага. Анын байлыгы бар, депозити бар, аны мындай айтайын. Бай ал, окумуш бай. Бирок ага ажылык не эмес? Милдет эмес таксыр. Качан балагатка жетип, анан байсан, анан барат. Андан кийин кудуреттин жетүүсү.
Kudretin жетүүсү. Çünkü kudret jetiş gerek. Kudret jetsi degенден maksat akçası olsun. Ошол барып келе турган жана негизги муктаждыктарынан, анан үй бүлөсүнүн тамак ашынан тышкары эмне болуш керек? Ашыкча акчасы болуш керек барып келгенге. Жетип барып кайтып келгенге. Бул кудреттин жетүүсү бул эй болуу менен болушу мүмкүн. Же ижара жолу менен болушу мүмкүн. Bir adam улоonu сага неге берип коет? Ижарага берип коет. Зат дегенден максат акча, азык. Рахила дегенден максат улоо. Улоо өзүңдө жок, бирок ижарага бирөө берди улоону. Төбөсүнө берди, бар мени барып кел деди да. Бул эле боло берет. Азыр биздин доорда кандай ижара? Самолеттун бир кабинасын не кыласыз? Ижарага аласыз, кетесиз. Bir кабинада үйнелип коюп, bir столуна. Ал эми ибахат же арият жолу менен болсо ажылык милдет болбойт. İbahat je ariyat jolu menen bolso acılık ne bolboyt? Mildet bolboyt. Ariyatты билесиңерби? Ariyat эмне эле? Telefonuңузду бирөөгө чалып алайын десең, бул арiyat болот. Мына айыл жерлерде көп болот го. Табагыңды берип тур, кашыгыңды берип тур, тойлор болгондо кошунадан ала берет го, казан-пазанды. Ошону арiyat деп коет. Ошондой бирөөдүн немеси бар го, времени пайдалануу максатында ала турган болсоңуз, берсе, арiyatка алсаңыз, улоону мисал иштетип турайын деп. Анда аны менен дароо эле сиздин мойнуңузга не болуп калбайт? Милдет болбойт. Себеби сиз ага ээ эмессиз. Же аны ижарага алган эмессиз. Түшүндүңүзбү таксырым? Аткарсаңыз боло берет. Эгерде ариятка алып барып мени барып келсеңиз жарай берет. Болгону андай жол менен сиздин мойнуңузга эмне болбойт? Фарз болбойт деген мааниде. Алтынчысы таксырым. Убакыт. Убакыт сөзсүз зарыл. Себеби азыр барсаң farz ajılıktın ordugan emine olboyt? Ötpöйт. Убакыты келсе ошондо farz болот. Анан жетинчиси кайры диндердин таксырым. Кайры диндердин мамлекетинде исламды кабыл кылган киши үчүн ажылыктын farz экенин билүү. Мисалга капыр мамлекетте эгерде bir адам исламды кабыл кылды, бирок намаз эмне экендигин билбейт, маалымат жок. Орозо эмне экендигин билбейт, маалымат жок. Ажылык эмне экендигин билбейт, маалымат жеткен эмес. Мындай кишиге билгенге чейин ажылык не болбой турат? Парз болбойт. Качан ажылык деген бар экен деген өкүм жетсе, ошондо анан мойнуга ажылыкка баруу эмне болуп калат? Милдет болуп калат. Ал эми ислам мамлекетинде жашагандарга бул мындай үзүр жок. Билесиңби, билбейсиңби, сен мусулман чөйрөсүндөсүң, сен илим алышың керек эди. Барасың. Экинчи түр шарттар таксырым. Экинчи түр шарттарды ол китебиңерде жок. Шартул ада деп коет. Эми жанагы жокордагылар табылды, мойнуңузга эмне болду? Милдет. Эми аткаруу үчүн шарттар. Орозодо дагы ошондой бөлдүк, эсиңердеби? Орозонун милдет болуу шарттары, анан аткаруу үчүн шарттары деп. Бул түр шарттардын бардыгы азыр жакшы эске алгыла. Бул түр шарттардын бардыгы жогоруда аталган шарттар менен бирге табылган кезде, анан өзүнө аткаруу не болот? Жанагы адамдын өзүнө аткаруу не болуп калат? Милдет болот. Ал эми эгерде бул түр шарттардын бардыгы табылбаса, анда өзүнө аткаруу эмне эмес? Милдет болбойт. Бирок ажылык кылдырабы же кылдырбайбы, бул тууралуу кайра не бар? Эки көз караш бар да. Азыр төмөндөгү шарттар табылбаса, өзү денеси менен баруусу не эмес? Милдет эмес. Бирок ордуна башка бирөөдү жөнөтөбү же жөнөтпөйбү дегенде аалымдардын ортосунда эмне бар экен? Талаш бар. Абу Ханифа рахматуллаху алейхинин көз карашы боюнча ажылык кылдыруу милдет болбойт дейт. Бул эки имамдын дагы бир риваяты. Ал эми эки имамдын көз карашы боюнча ажылык кылдыртуу эмне болот дейт? Мойнуна милдет болот деп ушундай кайчы пикирлер бар кыскасы таксырым. Бул жерде эктен жакты туура деген немелер бар да. Абу Ханифанын сөзүндө туура деген аалымдар бар, шакирттердин сөзүндө туура деген аалымдар бар таксырым. Анан бул түр шарт 5 болот. Канча экен? 5. Биринчиси ден соолуктун чындыгы. Азыр бул жерде эмне деди? Ал-асиха. Бул жерде жалпы айтып койду да, ден соолугу чындар деп. Андыктан оорулууга, параличке, улоого мине албаганга, жана буттары жок адамдарга эмне эмес? Милдет эмес таксырым. Бай болсо дагы барып өзү барып аткаруусу эмне эмес экен? Милдет эмес. Экинчиси жолдун коопсуз болуусу. Бул жакта келет.
Wa kanat tariqu aminan deb keyingi söylemde keledi. Düşünürmü? Yoldun qo'psiz bo'lishi. Bunday aytganda barib kelganga cheyin siz ko'p uchurda emne bo'lasiz? Sizga ziyon tiybegiday bo'lish kerak. Anan siz baratgan yo'lda so'g'ish bo'lib jatgan bo'lsa, sizni atib tushirib qo'yishlari mumkin bo'lib turgan bo'lsa, anday kezde baruv ne bo'lib o'tiradi taqsiri? Mildet, atqaruv mildet bo'lib o'tiradi. Tushundingmi? Ya, yo'l tinch bo'lish kerak. Barib kelgichengiz siz esen aman barib ko'pchilik uchurda esen aman qoluvingizning nesi bo'lsin? Ihtimoli bo'lsin. Anan barib kelgichengiz o'lib qoluvning ihtimoli ko'p bo'lsa, yo'l unday qaraqchi ko'p, bandit ko'p deyli, o'ltirib qo'yishi mumkin. Shartlar yo'q. Biz o'ta turgan, misol, bara turgan mamlakatda so'g'ish bo'lib jatgandir, misol, Xudoy saqlasin. Agarda o'shonday bo'lsa, emne bo'lib o'tiradi? Millet bo'lib o'tiradi. Üçüncüsü tutqun bo'lib bo'lsa. Tutqun. Türmede jatkan adamlarga emne emasken? Millet emas. Dördüncüsü, ayal üçün mahramның je kuyovsünün çoğu bolusu. Бұл туралы төменде дагы айтабыз. Ayal üçün mahramның je kuyovsünün çoğu bolusu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi var taksırlarım. Allah jana ahiretke iman keltirgen ayal, bizdin az muftiyatın belgilewsi boyunca 120 kilometrden 120 jana andan köp aralıqa mahramsız barousu adal emes degen. Biroq bizdin doğruda uşul maseleler qaralbay jatat dostlarım. Bizde mundaycha aytkanda balki ben jaman oy kılgım kelbeyt, mümkün bizde sowdaga aylanıp kaldı da. Kelse ele boldu, klient bolsa ele umrasıga da alıp ketip atat, klient bolsa ele farzına da alıp ketip atat, bol to'g'ri emas taqsirlarim. Hadiske qarşı çıkıp, fiqh kitaplarımızda kelgen hükümlerge qarşı çıkıp, jekeçe nafsыбыздын kızıkçılığı menen jaşagandık bol to'g'ri emas. Düşündüңүздөр? Bunday meseleden Kudayım saktasın var go. Biz Hanafi mazhabımız mı? Oşo mazhabты bekem karmanışыбыз керек, bekem tutunuşubuz керек. Anan özübüzgө paydabызга боло турган нерседе дароо эле Шафи болуп алып, болбогон эле маселеде дароо эле Шафи болуп алып, же дароо эле Маликиге өтүп алып, же Имам Ахмадга, Хамбалга өтүп алып деген сөз туура эмес. Бул кызыкчылыкка жараша пайдалануу дейт муну. Bunday mümkün emес şariatта. Эмне үчүн бир mazhabты ээрчүү важип? Özü negizinden mazhab erçü tüptü janagı neme emes, sebepleri var bunun. Emne üçün vacip. Adamlar mına uşunday özüne kerek jellerini teriştirip jakkanın gana tandap alat da. Kitaplar yazılgan da büt. Mına qarayt Şafii mazhabda mana жерде выгодный да, tup oşonu karmayt. Bagın bir başka meseleni qarasa bul meselede kimniki выгодный? Hanafi выгодный. Oşonu karmap alat. Oşondoy kılıp durup şariattın moynuga kelgen жүктөргөн жоопкерчиликтерди акырында барып түшүрүп салат да мындай адамдар. Мисалга дарат алат. Денесинен кан чыкты, Шафиде сындырбайт, басып кете берет да. Туурабы, Шафиде сындырбайт да. Бизде эмне кылат? Сындырат. Анан да баратты. Дагы ошол эле учурда айталы. Дагы бир аялга колу тийип кетет. Ханафиде сынбайт. Ханафини кармап алат. Анан ошондой жоопкерчиликти мойнундан эмне кылып жатат азыр бул? Дарат ал деген буйрукту мойнунан барган сайын түшүрүп атат бул адам. Өзүнө жакканын тандап. Азыр мына маселеде дагы таксырым. Даана ошол нерсе байкалып жатат да бизде. Балким тууганыңар, агаларыңар, инилериңер ажылыкка бара турган болсо, ошолор менен барсын. Апаларыңар, эжеке карындаштарыңар. Жөндөн эле өзү туруп кете бербеш керек. Мындай шариатты эки жака бурмалай берген туура эмес, достор. Түшүндүңүздөрбү? Qaytalandı temaga. Hop, 5-ci ayaldın iddada bolbosu. 5-ci ayal iddada bolboş gerek. Bul idda bardıq türü kirip ketet. Kuyövi rajai talak kılganbı, bayin talak kılganbı, kuyövi ölgönbü ayırması yok. Aytor emneken iddada bolgon ayalga acılıkka baruu ne emes? Mildet, atqaruu mildet emes. Çünkü mildet moynuga jüktelip turat, birok oşol bağılda atqaruu ne emes? Millet emes. Düşündüğü taksırım? Ya. Üçüncü şartı, üçüncü tür şartı. Atqaruusu durus boluğunun şartı. Siz atqarsanız baruu acılıktı. Siz atqarsanız oşol emne bolot? Atqarganışınız durus bolot, tuğra bolot, sahih bolot da kavul bolot. Oşon üçün şartları var özünün. Birincisi 9'da aytat da bu yerde. Birinci İslam. Şimdi anan ihram kiyip alıp, jana jokorda aytkандай atqardın kayra kapır boldun ne oldu?
Buzuldu, ketdi al. Ekinchisi ihram. İhram kiybeseng durus bolboydu. Üçüncüsü zaman, vaqt. Vaqtidan burun barib olib, hozir barib olib turib men farz atqaramsang bo'labu? Makan, o'rin, Mekke. Anan barib olib boshqa bir yerda men hajlik qilaman desang ne ekan? Jarabaydi. Xo'p, 5-6-sı aql jana ajrata bilүү deydi. Tamiz, aqlı bo'lish kerak. Anan şol ibadatni ne qilasin? Ajrata bilish kerak. 7-si amallarni atqarуу. Şol жерде buyurgan основной amallarni emne qilish kerak? Atqarish kerak. 8-si jima qilbou. Al жерге barganda qilichni qinina salbash kerak. Qilichni qinina salbash kerak. Qilichni qinina salsang, жанагы belgilүү күн бар да, ошол күнгө чейин салсаң, неме не болуп калат? Кийген ниет кылып алгандан кийин ошол ишти кылсаң, бузулуп калат ажылык. Түшүнүктүбү? 9-су ошол ихрам байлаган жылы аткарышыңыз керек. Анан ихрамды кийдиңиз, ошол жылы аткарбай, кайра жылга аткара турган болсоңуз, ошол мурунку жылдын ажылыгы эмне болбой калат? Кабыл болбой калат аксыр. 4-чү түрү. Acılıktın farz acılıktın orduna ötүү şartları. Siz kılgan acılık farz acılıktın orduna farz bolup eseptelişi üçün dağın şartları var taksırım. Birincisi musulman boluş gerek. Ekincisi ölgөнгө чейин musulman boyundan kalış gerek. Ya jokorda ne dedim ben? Koks, kapır bolup ketseң, murun kılgan acılık joyulат. Üçüncüsü akıl. Sol atkarıp жаткан кезде cinди adam barıp atkarıbaş gerek. Akıllı adam atkarıbaş gerek. Şunda farzını. 4-sü azat boluş gerek. 5-si balagatka жеткен boluş gerek. 6-sı özünün atkarıusu egerde alı jetse. Özü atkarış gerek. Al эми эгерде алы жетпесе, başka bir öde acılık kıldırsa, bu ошол алы жетпеген абалда dünya salış gerek da. Misalga bir adamın 2 butu жок deyli, acılıkka bara albaydı. Birok bay. Anan акчаны берип бирөөгө ажылык кылдыртып коет да. Бул ошол ойдон кете берет. Себеби бул эми айыкпайт. Бул 2 буту кайра келбейт да. А бирок паралич болгон адам болсочу. Ал айыгып кетиши мүмкүн. Ал ажылык кылдыртты. Кийин айыгып кете турган болсо кайра башынан өзүнүн мойнуна милдет болот. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн не дейт? Эгер өзүнүн аткаруусу эгер алы жетпесе, бирөөдү жөнөтсө, жанагындай шарт кошулат. 7-си нафылды ниет кылбоо. Ал жерге барганыңызда мен умра кылам, деки башкасын кылам дебешиң керек. Эмне ниет кылышың керек? Фарз ажылыкты. 8-чи бузбоо, фасид кылбоо. 9-су башка кишинин атынан ниет кылбаш керек. Барып алып анан Навайту ан шейх Ажи Мурат десең, болобу экен? Болбойт. Сен өзүң атыңдан ниет кылсаң, ошондо өтөт. Мафхум отаксыларын кайра китепке кайталанды. Шунтип бөлүнөт, достор. Ва кана тариқу не дедик? Аминан. Жана жол эмне болсун? Коопсуз болсун, тынч болсун дейт. Жана жокоруда эмне кылдым? Айттым, сиз чыккан барган үйүңүздөн барып кайтып келгичеңиз, көпчүлүк учурда адамдын саламат калуу не болуш керек? Мүмкүн, имканияты, мүмкүнчүлүгү болуш керек. Ошондо гана эмне болот? Ажылык мойнуңузга милдет болот. Ва ютабару фи хаққил мар'ати ай якуна лаха махрамун яхуджу биха ау заужун. Ва ла яджузу лаха ан тахуджа бигайрихима иза кана байнаха ва байна Макката масирату 3 айямин фасоидан. Аял үчүн аял менен чогуу ажылык кыла турган махрамы же болосом күйөөү эске алынат. Эске алынат деген мааниси милдет дейт да. Чогуу болуш керек. Аял менен Меккенин ортосунда 3 түнү жана андан көп алыс аралык боло турган болсо, анда аял ажылык кылуу не эмес, мүмкүн эмес деп жатат аксырым. Түшүнүктүбү? 120 километр жана андан ашык болсо, аялдын ажылык кылуу не эмес, жайыз эмес, күнөө болот. Бирок барып кылса, фарз мойнундан эмне болот? Түшөт, күнөөкөр болуу менен түшөт. Ол жақтан күнөө, бұл жақтан милдет түшөт да, кыскасы. Жанагы күн чыгып атканда намаз окугандай, күн батып жатканда намаз окугандай эле болуп калат да. Түшүнүңүздөрбү?
Эми ошол mahram кандай сыпаттарга ээ болуш керек таксырым? Mahram түшүндүм. Mahramды билесиңер да? Кандай сыпаттарга ээ болуш керек? Биринчи түбөлүк mahram болуш керек. Mahramдар временный mahram бар, түбөлүк mahram бар. Жеңең бар өзүңдү? Жеңеңе сен түбөлүк mahramсыңбы же убактынчабы? Убактынча. Значит, сен жеңең менен ажылыкка барсаң болбойт деген сөз бул. Mahram кандай mahram болсун? Түбөлүк. Ал тууганбы, же эмчек эмгендиктен mahram болуп калганбы, же кайнатабы айырмасы жок. Булар түбөлүк mahramдар. Кайната түбөлүк mahram болобу аялга? Бирөөдөн сүт эмген болсо түбөлүк mahram болобу? Я. Анан же чындап эле тууган mahramыңыз, өзүңүздүн агаңыз, иниңиз, ушундайлар. Түшүнүктүүбү? Экинчи, ишеничтүү болуш керек. Mahram деп эле кете бербеш керек. Ишеничтүү болсун, аманатчыл болсун. Тактап айтканда фасык болбосун. Бузуку адам болбош керек. Түшүнүңөрбү? Бузуку адам жакын тууган болсо, жеки эмчек эмген себептен тууган болсо да аны менен жөнөтпөйсүң таксырым. Фасык адам менен. Фасык адам же керек болсо күйөөбү да эле барып байкуштун несин бузуп коюшу мүмкүн, фасык болсо. Ажылыгын бузуп коюшу мүмкүн да, жанагы кылычкында неме болуп кетип, бензе болуп коюшу мүмкүн да, таксырым. Ишеничтүү болсун да, кыскасы. Билсин ошол ажылыктын эрежелерин билип, Кудайдан корккон адам болсун. Үчүнчүсү, балагатка жеткен болуш керек. Жаш балдар бул нерсеге не болбойт экен, mahram деп алып алсаңыз жарабайт. Төртүнчүсү, акылдуу болуш керек. Түшүнүктүүбү таксыларым? Анан шейхим, мына ушул маселе бар го, mahramдын болуусу, mahram чогуу баруусу, бул шартул вужуббу же шартул адабы деген талаш бар. Шартул вужуб болсо эмнеде? Мойнуңа милдет болуу шарты, шартул ада десе, жанагы милдет болуу шарты табылгандан кийин аткаруу фарз болуусунун шарттары. Хиндияда, Фатава Хиндия, Козихондо, Фатхул Кадирде биринчи пикирди таржих кылганда, биринчи пикирге басым жасаган, тандаган. Шартул вужуб деп. Ал эми Бадаиде экинчи пикирди таржих кылган ки бул шартул ада деп. Эгер биринчи пикирди ала турган болсок, азыркы биздин бай аялдарга mahramы жок болсо не эмес экен? Милдет эмес. Эң жакшы вариант да. Бирок экинчини ала турган болсоң, милдет болот. Өзү аткара албаса, анда кийин бирөөдө эмне кылыш керек болуп калат бул? Жөнөтүш керек болуп калат таксыр. Түшүнүктүүбү? Башка китептерде ошол ажылык кылуудун немеси жөнүндө келет. Канча жолу ажылык кылуу фарз? Ошону айтат, өмүрдө бир жолу дароо аткаруу не экен? Фарз болот дейт. Өмүрдө бир жолу гана фарз болот. Түшүнүңүздөрбү? Анан ушул маселеде кайра эми пикирлер бар. Эки көз караш бар да. Абу Юсуф менен Абу Ханифанын көз карашы боюнча эң туурасы ошол дароо аткарыш керек. Акчаңыз барбы? Ден соолугуңуз чынбы? Ажылык ай келдиби? Шар кетишиңиз керек. Дароо аткаруу фарз. Имам Мухаммадтын пикири боюнча дароо аткаруу эмне эмес? Фарз эмес. Быйыл аткара албасаң, кийинки жыл аткарып койсоң да эле не? Жарай берет дейт. Бирок биринчи пикир туура. Дароо аткарыш керек. Бул эки пикирдин натыйжасы, эми айтып атат да, бирөө дароо аткарсын, бирөө кийинки жылга дагы аткарса эмне? Болот дейт. Эмне айырмасы бар дей турган болсоңуз, анда төмөнкү мисалды ачыкка чыгат. Эгерде бир адам 3 жана андан көп жылга аткарбаса, мүмкүнчүлүгү бар да. Биринчи жыл аткарбады, мейли дейли. Бир себеп болуп калгандыр деп коебуз да. Экинчи жыл аткарбады, мейли, дагы бир себеп болуп калды. 3 жыл же андан көп аткарбай кое турган болсо, фасык деп айтылат ал адамга. Ал адам бузук адам болуп эсептелет. Анын күбөлүгү кабыл кылынбайт. Эгерде эки адам ортосунда араздашуу болуп, ошондой ажылыкты 3 жылда андан көп жылга таштап койгон адамдар келип күбө кылсаң, казанын сөзүнө не кылбайт? Кабыл кылбайт таксырым. Түшүнүктүүбү? Ошондой эле күнөкөр дагы болот. Түшүнүктүүбү? Күнөкөр дагы болот. Бирок эгер өмүрүнүн акырында аткарса, анан аткарып өлүп кете турган болсо, жанагы күнөө кайра эмне болуп кетет? Түшүп калат таксыр. Түшүнүктүүбү? والمواقيت التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل العراق ذات إرق ولأهل الشام جحفة ولأهل النجد قرن ولأهل اليمن يلملم.
Адам баласы ihram kiygen abalda gana öte turgan, ihram baylay turgan orunlar Medinelikler için Zulhulayfa degen yer deydi. Irak taraftan kelgenler için Zat-ı İrk degen yer deydi. Suriyadan kelgenler için Cuhfa degen yer. Ana Nacid'dan kelgenler için Karın degen yer. Yemen'den kelgenler için Yalamlam deydi. Mavakit degen söz miqat degen söz bol. Miqat dep janağı barıp ak kiyim kesip niyet kılası acılıkta. Oşonun atını emne dep koyatkenler miqat. Bul жерден ötüp ketүү mümkün emes taksırım. Al жерге barganыңızda siz tek gana barıp janagындай kiyip, ak kiyimler kiyip niyet kılıp anan emne kılışınız gerek, keçip ötüşünüz gerek. Keçip ötüp ketseniz egerde kiyibey, ştraftarı var özünün. Şimdi bu erece. Ştiraf salınat sizge. Oşonduktan siz al жерден жөндөн эмне кылып башыңыз керек экен, аттап өтүп кетпейсиз. Эми азыр жанакы жерлерди атады, бул ошол haramның тегерегini курчап алган жерлер да. Мадинадан барсаңыз, Зулхулайфада ихрам байлап туруп, анан Меккеге кирип кетесиз да. Азыр бизде ажылык умра кылгандар кайда түшөт мисалы? Мадинага түшөт. Мадинада Масжиди Намавиде бир канча күн туруп, анан жолдо баратып эмне кылышат? Ихрамга киришет. Түшүндүңүзбү? Я. Бирок караңыздар эми. Fa in qaddama al-ihrama ala hazihi al-mawaqit jaza. Эгерде ihramды бул орундардан мурун эле кийип алса да эле боло берет. Шарт эмес, именно ошол жерге барсаңыз, ошол жерге чейин эмне кылышыңыз керек? Кийип алсаңыз, анда ага чейин кийип берсеңиз, ошол жерге жеткенде кийишиңиз керек болуп калат, ниет кылышыңыз керек болот. Чүнкү алдын ала кылсаңыз да эмне экен? Жарайт. Мисал, биздин ажылкелер кээ-бирлери аэропорттордо ихрам байлап кийип кетет да. Анан мисал Мадинага баргандарыбыз, Мадинада ошо гостиницада ихрам байлап ошо ойдон кете берет да. Проблема жок. Болгону ихрамды кийип ниет кылып алгандан кийин эмне кылбайсыз таксырым? Жок, жанагы ихрамды кийгенден кийин шарттар бар. Тырмагын албайсың, чачың кыскартпайсың. Түшүндүңүзбү? Анан тигилген кийим кийбейсиң. Түшүнүп атасыңарбы? Ошондой нерселерден эмне кылышыңар керек? Духи койбойсуң деген аз келет кийин китепте. Ошол шарттарды аткарышың керек. Түшүнүктүбү? Аллах таалам туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.